Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз кайрадан цензурасыз маекти баштап отурабыз. Бүгүн цензурасы жок, эч кандай жаап жашыруусу жок сүйлөшө турган нерсе бул кыргыздарга. Ошол эле каада салты, үрп адаты, азыркы таптагы абалы ушул боюнча сөз кылмакчыбыз. Себеп дегенде азыр буга коомчулук токтолуп атат. Тагыраагы президенттин ушул зыйнатта, мындайча айтканда адам каза болуп аны жерге берүүдө, аш тойлордо чыгаршаны азайтуу боюнча атайын чыгарган мыйзамы деп коелу. Ушунун алакасында, айланасында өйдө төмөндөр айтылып атат. Кээ бирлер буну динге такайт, кээ бирлери салтка такайт, кээ бирлери дагы бир башка бүгүнкү күндүн талабына такайт. Ошого байланыштуу чында эле кыргыздын салтында жерге берүүдө кандай аракеттер, каада салттар кармалган, кандай түшүнүктөр болгон, анан бүгүнкү күндө анын зарылчылыгы канчалык, ушул боюнча сүйлөшүү үчүн тарыхчы Молдокасымов Кыязагайды чакырганбыз. Жогоруда айтылгандай эле бизге азыр түшүндүрмө берип кетсеңиз, мисалы адам каза болгондо биз сөзсүз түрдө карамал соебуз. Жылкы, уй, анан ага кошумчада койлор союлат, аны эсептебегенде дасторкон жайылып, бир жагынан өлүм болуп кайгырып атса, экинчи жагынан кадимки эле каада менен дасторкон жайылып, куда сөөп күткөндөй эле аракет кылабыз. Негизи ушул салт канчалык бизге сиңген нерсе, кийин эле чыкты. Кээ бирлер айтат, кийин пайда болгон нерсе, бул Манастын учурунда деле болгон эмес. Манас бул кыргыздын энциклопедиясы, анын ичинде ушундай мал союп, баланчадай күткөн жок. Аш бар, бирок зыйнатка мындай ооракерчилик, ысырапкерчилик жок деп айтышат. Кээ бирлер тескерисинче айтат. Бул боюнча кандай маалымат берип кете аласыз? Эми мен ушул тарыхта негизинен бизде кыргыздын каада салттары менен нарктары бул ислам дини менен жуурулушуп кеткен. Себеби көп нерсеге бири-бирине дал келип калат, кээ бирөөсү бири-бирине мындай тыюу жок. Көп ушундай бир тарыхта мен архивдик материалдар менен, тарыхый булактар менен отурганда белгилүү инсандар көз жумганда алыс жууктан көп адамдар келчү. Кээде сөк 2 күн, 3 күнгө чейин алыскы келе жаткан ошол акыркы сапарга узатат турган сыйлуу коноктор келгичекти күтүүгө туура келген. Ошондо эл көп келгенде боз үйлөр тигилип, анан аларды эми алыстан келген үчүн мал союп, майда жандык союп, аларды сыйлап, урматтап, андан кийин кыргыздын салты менен кетиришчү. Бул тарыхтан көп эле көрдүм. Бул болуп келген нерсе болчу башында. Анан бул соңку жылдарда, өзгөчө соңку эгемендүүлүк жылдардан кийин өтө бир күчөп кетти. Өтө күчөп кетти. Себеби ошол акыркы сапарга узатар мезгилде кээ бир жерлерде эл көп келет, 2ден жылкы жетпей калат, 3-үчүсүн союш керек, 4-үчүсүн союш керек. Ар бир куда өзү жетелеп келген жылкыларды кайра сойбосок болбойт деген нерсе улам кошулуп отуруп, ашыкча ысырапкорчулукка өтүп кеттик. Биз ушул ысырапкорчулук боюнча 2008 жылдан баштап 2010 жылга чейин, анда мен Кыргыз туусу гезитинде иштечүмүн. Ошол жерде өтө чоң бир талкуу болгон. Баш аягы бир 1000ден ашык ар кандай сунуштар, каттар келген. Ысырапкорчулуктан ошол мезгилде эле көп адамдар жададык деп ачык эле айтышкан. Себеби акыркы зыйнатка узатып аткан мезгилде элдин бардыгы кайгырып аткан мезгилде эми келген адамдарга кандай союз соебуз, аларды кандай узатабыз, арык чыгып калса кандай, семиз чыгып калса кандай, бирөө жетеби, экөө жетеби, бешөө жетеби деген ошондой бир маселе көбүрөөк көтөрүлүп кетип, өзүнчө эле той күткөндөй. Жанагы кайгырып аткан адамдын ой пикиринин бардыгы эми ошондой жылкыны каяктан табам, келген конокторду кандай узатыш керек, сөөктү койгондон дагы биринчи планга аларды кантип узатыш керек деген маселе көбүрөөк жаралып кетти. Эми бүгүнкү күндө мисалы жогоруда айтып атпайбызбы башында, жанагы алыстан ат артып келгенде, мисалы чүйдө бирөө өтө турган болсо, ошол эле нарындан, көлдөн, таластан келген, балким тетиги өзгөндөн бери келишкен, анан алт менен келген болгон. Ошол шартта анан кийин жана өлүктү кармоо 2-3 күн деп. Же болбосо жана антип баштап мал союу. Эми малдын зарылчылыгы дейли. Бүгүндө мисалы автомашинабыз бар. Мисалы Ошко бир күндө жетсек жетип барсаң болот. Же болбосо
ошол эле келген жерден деле 5 сомго мисалы түнөк тапса болот. Жана мейманкана дегендей. Эми ушул шартта жанагынтип үстү-үстүнө мал союп, үйлөрдү тигип, када өзүнчө эле бир када кылып жүрүүнүн зарылчылыгы канчалык? Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө эми ысырапкорчулуктан баардыгы чарчаптыр. Ашыкча жанакындай жылкы союлса, көп жерде, ачыгын айтыш керек, көп жерде ошол жылкынын жарым эти талонго кетет. Сойгондор, ошол жердеги айланадагылар, эң жакын туугандарыңа чейин кээде ошондон эмнесин аямак элек алып кетебиз деп талап кеткен учурлар болду. Пакетке салып 2-ден 3-төн чийки болгондо дагы 2-ден 3-төн жылкы союлуп, ошол жерде бир жылкынын эти калбай калган учурлар дагы көп болот. Ошон үчүн ушул ысырапкорчулуктан аябай элдин көпчүлүгү чарчаптыр. Ушуну эртерээк эми башка мына кошуна биз менен чогуу жашап аткан элдер деле мал сойбой, жакшынакай эле сөөктү акыркы зыйнатын жасап атпайбы? Биз эмне себептен ошого өтсөк болбойт деген маселени азыр көпчүлүк эл ошого басым жасап калды. Бирок анткенибиз менен мынакей президент айтты. Бул ушундай болсун деп. Бирок коомчулук жарылып баштады. Анан кийин биз эмне атабыздын салтын кылбай калабызбы? Анан буга чейин деле мисалы баарыбыз билебиз, ушу аксакалдарыбыз эмне ит өлгөндө сүйлөп барып көмүп коесуңарбы? Анан арбак ыраазы болсун деген түшүнүктөр бар да. Ооба, баардыгыбыз тажадык, бирок баарыбыз эл эмне дейт менен кайрылып ошого барабыз да. Мисалы азыр макул колдоп аткан адамдар, ичинен колдоп атат да. Колдоп аткан адамдар Кудай сактасын, бирок башына ушул түшсө, айла жок барып туруп жылкыны карыз болсо да келип соёт да. Бул экинчи ошол элдин көз карашын кантип оңдойбуз? Эми буну оңдош оңой эле. Биз баягы талкууну уюштуруп аткан мезгилде ал мезгилдеги мамлекеттик катчынын деңгээлине чейин чыгып, атайын комиссия түзүлүп, ушул маселе 2010-жылы эле башталган. Андан кийин деле бул маселелер улам-улам көтөрүлүп атат. Кээ бир райондордо, айыл өкмөттөрүндө буну өзүнчө ысырапкорчулукка барбай эле, жакшынакай эле майда жандык сойдуруп, ошол үйдө бышырылбаса да кошуналарына бышырып, келген адамдарды, алыстан келген адамдарды узатып, айылдын элин силер тынч тургула, эч кандай силерге жок деген нерсе көп жерде болуп атат. Мисалы үчүн биз ошол талкууну уюштуруп аткан мезгилдерде ушундай бир Өзгөн районунан бир окуя болгон. Бир айылдын айыл өкмөтү мындан ары бодомал сойбойлу, жылкы сойбойлу десе, жанакы көпкөн бийлигине көпкөн, байлыгына көпкөн бирөө, мен эми атам ушундай, атамы узатып атсам, мен неге жылкы сойбойн деп туруп, эл менен эсептешпей, айылдын шартына көнбөй, жылкыны союп бышырып койгондо, ошол жердеги элдердин баардыгы анда ошо жылкыны өзүң же дагы, сөөктү өзүң барып коюп ал деп туруп тарап кеткен. Ошол жерден жанагы жылкыны сойгон, жанакы көпкөлөң байлыгына чиренген адам элге жалынып, мен мына бышырылган эттен да тартпайм, кайка бер десең ошол жака берем. Дегенде медреселерге бер, турмушу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бер, балдар үйүнө бер, ошол жака бер дагы, бизге эч нерсе тартпасаң, анда биз кайра келебиз деп туруп, анан сөөктө ошондой болгон. Ошон үчүн көпчүлүк айылдарда, соңку мезгилдерде президенттин жарлыгына чейин эле ошол эрежелер килген. Мына мен өткөндө эле айылга барып келдим. Атамын бир тууган карындашы каза болуп, анан ошол жерге барсам, ошол жерде эч кандай бодомал сойбоптур. Болбосо баатыр эне, биздин эжебиз, балдардын колунан келет. Бир баласы ошол жерде имам болчу. Мен өзүм башында ушундай мал союп алсам, анда калган элдерге мен кантип айтам деп туруп, болгону 2 кой союлду, 1000ден ашык адам барды. Мына ошол жерден эле жакшынакай кылып эле сөөктү коюп, жакшынакай кылып эле узатып, эч ким жириктеле доолаган жок. Бул бир эле ошо биздин эле айылда эмес, бул көптөгөн айыл жерлеринде азыр ушундай президенттин жарлыгына чейин эле эл өзү ошого барып атат. Эми ушул жерге келгенде мындай түшүнүк бар да, бул жана араб кулдар. Бар өзүңөр бар ошону кылып эле арабияңарда. Мисалы ошол имам айта турган болсо, имамды жеп кетет, анан имам айла жок барат. Баягы көпчүлүктө эми. Ал жогоруда сиз айткандай айылдар эмес, тескерисинче. Жылкы союлсун деген айылдарда. Анан барып имам барып жаназасын окуйт, өзүнө тиешелүүсүн алат. Анан кайра молдо жаман болот. Бул бир жагы. Эми ал ар кайсы имам, ар кайсы айылдар кандай. Имамчылыкка токтоп эле коелу. Тескерисинче ошол динге такап, мындай болсун, тигиндей болсун, же молдокелер айта турган болсо, аны сен биздин салтты бузба.
Динимди тутсаң тут, биздин салтты бузба. Же болбосо динди катуураак айта турган болсо, түшүндүрөм деп баштаса, ана арап болду атышат. Бул биздин тарыхыбызда негизи жанагындай айтылуу баатырларды койгондо, же болбосо бий болобу, негизи өтө бир таанымал адамдарды койгондо, туш тараптан кудасы өп келгенде жанагындай болгон. Айла жок болсо дагы мал союп, ошолорду кармап турушкан. Мейманкана жок, автоунаа жок, учак жок, 2-3 күндөн кармашып. Эми бүгүнкү шартта биз кайра ошону колуна келген келбегенин баары кармап атабыз да. А буну кылбай десе исламга такып атышат. Исламга такайт дагы жок дейт. Жок, бул исламга такканы азыр өзү да туура эмес. Себеби ошол жердеги имамдар эле эмес, ал жердеги айыл аксакалдары ушундай бир жыйынтык келип атат. Биз сөөк коюп атканда биз малдын жилигин талашып отурбайлы. Биз ачка калган жерибиз жок. Ошон үчүн жанагы ашыкча ысырапкорчулукка жол берген нерсени өзүбүз тыялы деп атат. Мисалы үчүн мурда азыр өткөндө да көрдүк, дагы бирок анча-мынча жерде кайталанат. Кайгырып боз үйдүн алдында ошол жерде ыйлап, сөөктүн алдында ошентип ыйлап отурса, ушундай бир салт бар болчу. Келген адамдар бирден костюмун кийгизип, көйнөгүн берип, китайский жана көйнөктөрдү берип дежурный. Анан кийин калпагын кийгизип, аны ошентип кийим кечек, анан беркиндей бир ар кандай буюмдарды алып келип берип аткан учурларды азыр тыйбасак болбойт деп атат. Себеби мына сөөктү узатып атасың, жакын адамыңды узатып атасың. Анан ошол жерден сенин атаң акыркы сапарга узатып аттыр, ме костюмду кийип кой деп туруп, костюм жапкан, чапан чапкан, булардын баардыгы ашыкча эле ысырапкорчулук экени элдин баары билди. Бул каяктан келген бизге? Кандайча пайда болуп калган? Бул кошуна элдерде ошондой бир адат бар болчу, өзгөчө мына себет жасоо, андан кийин ар кандай буюмдарды, кийимдерди алып баруу, жыртыш берүү, булардын баардыгы кыргыздан мурда жок болчу. Бул болгону ошол жердеги белгилүү инсан болсо, ошо ырым кылып, кээ бир буюмдарын келген сөөк жууган адамдарга эле берип койбосо, жанакындай бир жыртыш кылуу, андай мындай кылуу деген кийинчерээк эле улам биринен бирине өтүп отуруп эле, бул ошондой бир ысырапкорчулукка алып барган бир салтка айланып кетти. Эми ошондон баш тартуу кыйын болуп атат, бирок азыр дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми президенттин жарлыгы деп кээде буну аша чаап пайдаланган учурлар дагы болуп кетет. Анын үстүнө кыргыз экономикасы соңку жылдарда жаллаң ушуга өзүнчө бир чоң бир индустрия болуп калган. Жылкыны айыл жериндеги адамдар неге багат? Себеби ушул жылкы сойбосо болбойт, жылкыны ошого семиртип даярдап турбасак болбойт. Же болбосо Бишкек шаарында бир күндө Куран окутууда эле мына күндүзү деп коелу, Куран окутууга эле бир күндө бери дегенде 50ден 100гө чейин жылкы союлуп атат. Алардын баары кайдан келип атат? Алардын баары ошол биздин эле кыргыздар айыл жергесинде өздөрүнүн турмуш шартын ошол мал менен багып аткан адамдар бар да. Алар анан кийин ошол жакшылык жамандыкта азыркы ресторандарга барып Куран окутулганды биз көрүп атпайбызбы? Той аштар менен Куран окутуунун азыр айырмасы жок болуп калып атат. Ошол жерде столду карасаң жөн эле жыйма толот. Ошол жерден биринчисинен баштап, самсыздан баштап жиликти тартмайынча ал жерден такыр ошого өтүп алганбыз. Азыр ошол президенттин жарлыгынан кийин дагы өткөндө дагы бир телевидениеге чыкканда бир молдоке менен чыгып калдык элек, муфтияттан келген. Ошого айттык. Азыр Куран окуганы барганда аттуу баштуу адамдар окутат, кимдер окутат. Эгерде ошондой бир жылкы союлса, бодома союлса, дасторконунун үстү дүрдүнмөгө толуп тойдой болуп турса, биз бул жерге жаназа окубайбыз деп туруп чыгып кеткенге эркиңер жетеби? Мына ошондой бир-эки жолу Куран окутулбай, силер барбай койсоңор, адамдар акырында тыйылат. Болбосо мына кээ бир азыр мына кээ бир райондордун салты бар. Мен мына Алайкуу өрөөнүн алалы Каракулжадан. Куран окутулган жерге кафеге, ресторанга борсок нан коюлат. Анан болду, келип туруп ошол жерден бир же эки кой союлат дагы. Анан ошол жерден ашты, пловду демдейт, алып келип туруп эле ошол жерге отурат дагы.
ошо жерден мына акыркы сапарга узатып келдиң деп туруп көңүлүн айтып, анан ошол жерден бата кылып Куран окуп турган кетип атышат. Же болбосо мына Ош мамлекеттик университет өзүнчө бир салт киргизген. Аларда тамак дагы жасабайт. Алар коллектив болуп келет дагы, барып бир куюм чайын ичишет, кайра келет, бул жерде отурган ошол акыркы сапарга узатып келген жакын адамына келет да, жанына отуруп туруп, Куран окутуп, анан өзүнүн кошумчасын берип туруп, ошентип кеткен учурларды да көрдүм. Демек, буну оңдосо болот экен. Президенттин указы жок эле, динни жанакындай араб кул деп, башкалар деп күнөөлөп отурбай эле, кыргыз өзү ысырапкорчулукка барбай, өзүбүздүн тапканыбызды башка бир жакшылыкка, бир инвестиция жумшайлы деп туруп, акырында ошого келсе болот экен. Биздин коом буга даярда ойлойсуз? Биздин коом уже даяр болуп калды. Анан бул маселени бүгүнкү күндө эми президенттин жарлыгында дагы ошол жерде жанакы муфтияттарга да тапшырма, ошондой бир силер дагы айта турган сөзүңөрдү айткыла деп бир пункт киргизилбедиби? Буну өтө диндештириш керек. Себеби буну жанакы дини аалымдар, же болбосо ошондой баягы Куран окуган баргандагы молдолор улам айта берсе, анда бул жерде азыр бизде теңирчилер деген да бар. Же болбосо тиги жерден ушул ислам динин мындай бир карама каршы жеригендер бар. Мына ошолордун ортосунда жанакында кайым айтышуу, интернет сайттарда кайым айтышуу ошондон келип чыгып атат. Буну жакшынакай кылып эле түшүндүрүп, ошол адамды көзү тирүүсүндө сыйлагыла. Көзү тирүүсүндө жакшылап сыйлап албасаңар, андан өлгөндөн кийин ушинтип биз сый көргөзөбүз дегенге бул бир тыйын. Базардан жилик көтөрүп келбейт да, анан кийин көзөткөндөн жылкы сөйүш керек болуп баштайт. Ачка отурган мезгилде же сыйлай турган учурда ошо сыйлай албайт дагы, анан кийин акыркы сапарга узаткандан кийин мына сый урматыбызды ошондо коебуз деген бул кыргыздын салтында дагы жок. Эми биз жогоруда тарыхты айтып атабыз. Негизи кыргыз тарыхы азыр кандай абалда? Мисалы биз билебиз, мисалы сиз баштаган бир топ ошо тарыхчы агайларыбыз, эжелерибиз мисалы архивтерди кыдырып, болгон жазууларды таап жазып чыгып атышат. Мисалы биз билбеген, укпай калган, айрым учурда бурмаланган тарыхтардын дагы азыр түп нускасын окуп атабыз. Ошол эле 20-кылымдагы Советтер Союзу курулгандан берки, же болбосо ага чейин эле ошол эле Ак падыша Кыргызстанды өзүнүн колониясына кайрыгандан бери ал жерде жазма тарыхтар бар да, булактар. Эми бизде азыр тарых десе мындай болуп калды, баардыгы кыргыз атадан тараган болуп баштайт. Ал эмес ким кое турган болсоң, Билл Гейтс менен Стив Джобсту дагы артын барып кыргызга такайт. Баардык нерсени кыргызга такамай бар. Ошол эле Атилла кыргыз, буга чейин казактар алып кетип калды, болбосо балким Чыңгызханды деле кыргыз кылмакпыз. Кыргыз кылып койгондар бар. Ооба, анан кийин ушул жерге келгенде мисалы тарых деле бул тагылим да. Биз бир нерсени айтыш үчүн менин уруум баланча болгон, же болбосо менин атам түгүнчө болгон деш үчүн мен бир барак кагаз алып келишим керек. Мынакей далили. Менин атам ушундай киши болгон. Же болбосо менин 7-чи атам ушундай киши болгон деп. Ал эмес мисалы биз азыр 40-жылы согушка кеткен адамдарыбызды таппай калдык да. Анын өлгөндүгү жөнүндө документ жок. Же тирүүсү жөнүндө документ жок. Эми ушул шартка келгенде азыр кыргыз тарыхы кандай болуп атат, кандай изилденип атат? Анткени биздики көбүнчө кээде жанагы озеги чыгармачылыкка окшошуп кетип атат тарыхтарыбыз. Жарымы жалган, жарымы чын болупчу. Бизде эми тарыхты совет мезгилинде узак жыл жашаган мезгилде кыргыз тарыхы өтө эле мындай актактары көп болчу. Ошолорду жаңылап, жаңы бир тарыхты элге жеткирели деген максатта көп аракеттер болуп атат. Бирок ачыгын айтыш керек, тарыхты ушундай жакшылап изилдегиле, жаңы маалыматтарды таап туруп тарыхты байыткыла деп кошуна мамлекеттерде Кыргызстанда эгемендүүлүк доордон бери тарыхты изилдөөгө каражат бөлүнбөй келатат. Мына археологиялык изилдөөлөргө, архивдик изилдөөлөргө биз археологиялык изилдөөлөрсүз, архивдик изилдөөлөрсүз биз тарыхтын актактарын, тарыхтын жаңы маалыматтарын таба албайбыз. Мына Кытай менен мурда 2200 жылдык деп мамлекеттүүлүктү өткөрүп аткан мезгилде ошол Акаевдин мезгилинде бир кичине кадамдар жасалган. Кытайдан баягы каттар, айрым бир тарыхый документтер табылып, Кытайдагы биздин боордоштордун жардамы менен
ошол архивтердеги маалыматтар аз да болсо кичинеден алынган. Бирок комплекстүү түрдө мына казак туугандарыбыздай комплекстүү түрдө мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп, Кытайдын архиви, Алматанын архиви, Ташкенттики, Россияныкы, Түркияныкы, Ирандыкы, Араб өлкөлөрүнүкү бул жактан комплекстүү түрдө изилдөөгө каражат жок болгондуктан тарыхчылар азыр болгон аракетибизди жумшайбыз, бирок каражаты жок, каржалып калдык. Мына мисалы үчүн 19-жылы Кытайдан байыркы Кытай тарыхын изилдөө институтунун директору профессор Бу Сянчин менен биз барып Мурас фондусу жакшынакай келишимге кол коюп, ошол келишимдин негизинде эле бул мына эгемендүүлүктүн доорунун мезгилинде эң алгачкы жолу болду. Ошол кол койгондон кийин 1 жылга жетпей Кытайдын архивтеринде, китепканаларында, музейлеринде сакталып турган Кытайдын маалыматтары боюнча кыргыздар 3000 жыл мурда Кытай хроникаларында жазылгандыгы жөнүндө Кытайдын белгилүү окумуштуусу профессор Ю Тайшан деген жакшынакай бир изилдөөсүн алып келди. Андан башка дагы хан доорундабы, тан доорундабы, кийинки Цин доорундабы, Манжу мезгилиндеби, ошол мезгилде мурда архивтерде жанакындай жаткан кыргыздарга тиешелүү бери дегенде эле 10.000 бетке жакын жаңы архивдик маалыматтар табылды. Бирок алардын бардыгы табылганы менен аны биздин ошол байыркы Кытай тарых изилдөө институтунун кызматкерлери таап берди. Бирок таап берилгени менен ал азыркыга чейин каражат жоктугунан которулбай былкылдабай турат. Эски Кытай тилин, эски монгол тилин, манжу тилин билген бизде адистер жок. Биздин ошол келишимдин негизинде бизден которуп беришмек. Жок, эгерде каражат биз тарабынан табылса, алар адистерди таап бермек. Ошол эле мезгилде бизден бир 5ке жакын адисти таап, даярдап бермек. Бирок каражаттын жоктугунан ушул солгун болуп атат. Бирок жакшы бир аспирантты таап, азыр пандемиянын мезгилинде онлайн системасына ал эски Кытай тилин үйрөнүп атат. Дагы бирөөнү магистратурага дагы сүйлөштүк, аны дагы бекер окутуп берген атат. Азыр мына Смеяцан фондусу менен жакшы бир дагы бир сүйлөштүк. Алар дагы бир 3 адисти даярдап беребиз деп. Бул Кытай тарабы. Ал эми ошол эле мезгилде биз мына мурда ар бир тарыхчы өзүбүздүн илимий ишибизге тиешелүү кичинекей бир тармактын тегерегинде эле Алмата, Ташкент, Россиянын архивтеринде иштеп өзүбүзгө тиешелүү эле материалдарды алып жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө Алматанын архивинде кыргыздарга тиешелүү кандай материалдар бар? Комплекстүү түрдө ошону изилдеп, аны изилдөөнү уланталы деп аракет кылып атабыз. Бир топ жыйынтыктар бар. Ташкенттин архивинде мисалы үчүн мурда Ислам Каримовдун президент болуп турган мезгилде ортодо кичине баягындай бизде треш болуп турбады беле. Атайын биз кайрылсак, Өзбекстандын борбордук мамлекеттик архивинде кыргыздарга тиешелүү архивдик документтер жок деген кат келген учур болду. Кийин мына Шавкат Миромонович Мырзаев келгенден кийин Ташкентке да мүмкүнчүлүк алдык. Бүгүнкү күндө Өзбекстандын архивинде мисалы үчүн мен 1987 жылдан 90 жылга чейин ал жерде эмне архивдик документтер бар экенин мен билем. Эми ошолорду комплекстүү түрдө кыргыздарга тиешелүү кандай документтер бар, ошолордун жок дегенде делолорду алып, өзүнчө бир картотекаларын түзүп коелу деген аракетибиз бүгүнкү күндө аягына чыкпай келе жатат. Себеби архивке барганга чоң бир каражат керек. Документтерди алышка көчүрмөсүн сатып алыш керек. Ушундай бир маселелер бар. Башка Иранды айтпайлы, Түркияны айтпайлы. Түркияда дагы биздин тарыхчылар изилдеп бир топ жаңы материалдар тапкан, дагы изилдей турган материалдар бар. Араб өлкөлөрүндөгү архивдик материалдарды, мына ушулардын баардыгын изилдегенге тарыхчылар аракет кылып атат, бирок кендирди кескен каражат маселеси бир аз. Жылына канча бөлүнүп туруш керек? Эми биз барып эле бир күндө баарын кыла албайбыз да. Мисалы, акча бөлүнгөн күндө деле баардык архивтерди бир күндө чогултуп кое албайбыз да. Ал мүмкүн эмес эми. Убакыт чени менен. Эми ошондо да бөлүп бөлгөндө мисалы
орточо эсеп менен болжолдоп айтканда мисалы канча сом менен алганда канча болуп турса, мисалы үчүн ушул акырын иш жүрө берет эле. архивдик документтердин баардыгына Казакстан эми Кыргызстанга караганда албетте казактар бир аз кыйыныраак болуп атат. Алар өздөрүнүн байыркы мезгилдеги тарыхын табыш кыйын болуп атат. Бирок ошентсе дагы байыркы мезгилге киргенге аракет кылып атышат. Ошого такаганга. Ошол эгемендүүлүктөрдөн бери Казакстанда 10 миллиондон 30 миллион долларга чейин алар ушу тарых тармагына жумшады. Жылына. Же жалпы эгемендүүлүк. Жалпы. Ал эми бүгүнкү күндө мына Кытай менен ушунчалык уникалдуу мүмкүнчүлүк түзүлүп аткан мезгилде, Казакстан менен Өзбекстан менен аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп аткан мезгилде биз айтып атабыз, жылына бизге 10 миллион сомдон эле бөлүп койгула, ошону которуу иштерине дагы Кытайдагы жана архивдик айрым документтерди, андан кийин Казакстанга, Өзбекстандагы архивдик документтерди комплекстүү түрдө изилдегенге бир мүмкүнчүлүк 10 миллион сомду эле биз жеткиргенге аракет кылалы. Эгерде андан башка дагы көбүрөөк болсо, дагы жакшы. Анда Кытайдагы жана табылган 10 000 бетке жакын архивдик документтердин баардыгын алып, котортуп, 1-2 жылдын ичинде бүтүрүп алалы. Мындай мүмкүнчүлүк кийин келбейби? Деп ошондой шарт менен мына мурдакы президентке Жээнбековдун учурунда бир нече жолу каттар жаздык. Андан кийин азыр мына Садыр Нуркожоевичке дагы кайрылып атабыз. Парламентте да өткөндө өзүңөр угуп калдыңар. Мына биздин Балбак деген мыкты депутатыбыз бар. Ал дагы жылына мына 7-10 миллион сомдон бөлүп туралычы. Тарых изилдегенге Молда Касымовго бир каражат карайлычы деп парламенттен бул маселени көтөрүп чыкты. Бизге 10 миллион сомду эле ошо Мурас фондусуна которуп койсо, берип койсо, ошонун ичинде айрым бир археологиялык изилдөөлөр дагы жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Бул чоң деле акча эмес кыргыздар үчүнчү. Садыр Нуркожоевич кайрылдык элек бөлөм деди, анча-мынча бөлүп атат, бирок 3 жылдан берки биздин жанакы маянасыз отурган офисибиз, башка нерселерге ал бөлгөн акчасы зорго жапты дагы. Кытай менен Алматы, Ташкент менен изилдегенге, иштегенге ал каражат жетпей калды. Ошон үчүн бөлөм, мына бөлдүм деп мен колуму да кармаган. Бөлүндүм. Болду, акчаны ала бериңиз деп. Бирок ошол бөлдүм деген акчасын бүгүнкү күндө колго ала элекпиз. Эгерде бизге 10 миллион сомдон эле, эгерде көбүрөөк болсо 15 миллиондон эле бөлсүн, сомдон. Биз 2 жылда, 3 жылда жыйынтыгын чыгарып туруп, мына булардын баарын бүттүк. Биздин ишибиз бүттү. Мурас фондусун эгерде кааласаңар иштеткиле, кааласаңар жаап койгула. Мына жыйнак, мына китеп, мына деп туруп, Кытай тарыхчылары бизди күтүп аткан мезгилде биз аларга, алар бизди шаштырып атат. Качан деп. Качан алып кетесиңер дейт, биз болсо бара албай атабыз. Биз болсо ошону жасай албай атабыз, табылган материалдарды таба албай атабыз. Жарым жылдын ичинде 2200 жылдан 3000 жылга тарыхыбыз тереңдеди. 10 миллион сом жок, биз демек 800 жылдык тарыхыбызды жоготуп атабыз да. 800 жылдык тарыхты алар таап берип атат. Бирок ошолордун тапкан материалдарын дагы тереңдеп туруп, котортуп, даяр кылып жыйнактарды чыгарганга биз отуруп калдык. Демек 100 жылга миллион сомдон боло турган болсо, биз 800 жоголуп кеткен 800 жылдык тарыхыбызды алып чыгат экенбиз. Эми мына бир 3 жылга эле бир 10 миллион сомдон берип койсун, анан ошондой мезгилде архивдик документтерди тарыхчылар таап, архивдик документтердин негизинде тарыхты тактап берели деп атабыз. Архивдик документтер менен иштебей, божомол менен фолк история деп коебуз. Тарыхты жанакындай бурмалаган, тарыхты өзүң айткандай кимди гана кылгысы келбеген ошондой бир изилдөөчүлөрбүз деп өздөрүн эсептеген тарыхчылар чыкты. Демек алар ушундай шартты пайдаланып, ар кандай кыргызды 7000 жыл, кыргызды эң адам атадан кийин эле кыргыз болгон деген жанакындай баягы фолк историясын элге сунуш кылып атат. Эл кимге ишенерин билбей калды. Азыр эми жанакындай бир китептер чыгып атат. Карап отурсаң, ага эч ким көзөмөлдө кыла албайт. Карап отурсаң жөн эле таң каласың. Эгерде биз ошондой тарых менен элибизди сугара берсек, эртең биз элибизди маңкурт кылып алабыз. Тескерисинче. Мисалы биз мындай экенбиз да, жакшы калыпка кызыгат экенбиз. Кабыл алганга жеңил экен да. Анткени өзүңдүн баягы ички дүйнөңдү мындайча айтканда тойгузуп атасың да.
ой сен жакшы деп мактай берсе эң артында өзүң жакшы экениңе ишенип кетесиң да. Эми мисалы жанагы нерселер ушул болуп атат да. Сүйлөшө келсең эле кыргыз мыкты макул. Мен эми тарыхчы айта турган болсом мен макул болоюм. Ал үчүн мага бир барак далилиң керек. Болбосо жок деп андан баш тарта турган болсоң, сен айтмакчы тескерисинче бизди маңкурт кылат экен. Мынакей сен орусташып кеттиң, сен батышташып кеттиң, сен арабташып кеттиң. Бирок менин улуттук көз карашым, илимий көз карашым, мен мисалы илимпоз болбосом дагы ошол илимпоздор табып берген нерсеге ишенишим керек да. Ушунун баары жокко чыгып атат. Жокко чыгармак түгүл, жанакы жаңы табылган материалдарга шек жаратып атат. Мисалы үчүн мына Кытайдын байыркы тарыхын изилдеген, өмүр бою Кытайдын архивдик документтери менен иштеген профессор Ю Тайшан 80 жаштагы эң мыкты тарыхчынын 3000 жылдык тарыхты бизге жазып, изилдеп берген материалдарын бул жерде өмүр архивде отурбагандар муну дагы ойлонуш керек. Бул дагы чынбы калпы текшериш керек. Аны деле бир адам жазып койду. Ю Тайшан эми ушинти жазып койсо ишене беребиз деп отурган тарыхчылар чыгып атат. Башканы коелу. Алар менен сиздин мамилеңиз бар да, эми баары сөз коом кичинекей элебиз да. Ооба. Анан алар менен сүйлөшкөн бет маңдай отурганда кандай сөздөр болот? Мисалы ошол эле саясатчылар бири-бири менен отурганда балким трибунадан мушташып кетип мындай чыкканда чай иче беришет, же тескерисинче трибунадан бири-бирин колдоп мындай чыкканда ит мышык болуп ырылдаша берет да. Эми тарыхчылардын ортосунда мамиле кандай? Ушул илимий негизде иштеген жана ошондой эле жанагы фольклордук негизде жарма жалган жармы чын болуп иштеп аткан тарыхчылардын ортосунда мамиле кандай? Эми ачыгын айтканда алар өз убагында бизди тарыхчыларды пайдаланып, анан ошондой бир мүмкүнчүлүккө ээ болуп алып, бүгүнкү күндө бул тарыхчылар изилдеп эле биз изилдеп атабыз деп ошондой көкүрөгүн каккандар дагы бар. Эми аларды биз эми жербейбиз. Аларды эми азыр бүгүнкү күндө цензура жок. Аларды деле изилдегенде биз тыюу дагы сала албайбыз. Себеби азыр ар ким кандай изилдесе ошондой болуп калды, мурдактай эмес. Ошон үчүн биз алар менен учурашканда саламдашабыз. Анан кийин айткан жомогун угуп, кээлерин койгулачы. Кайсы мезгилге чейин ушундай элдин башын айландыра бересиңер деп ошондой айткан күндөрүбүз да көп. Мисалы үчүн мына биздин мурдакы депутатыбыз өзү өтө мыкты, легендарлуу парламентте мыкты депутат болгон. Бүгүнкү күндө керек болсо кыргыз аскери эгемендүү мамлекеттин өзүнүн аскери болуш керек деген идеяларды көтөрүп чыккан Беги Шаматов бүгүнкү күндө мына Чыңгызханды кыргыз кылып койду. Кыргыздын дагы болгондо дагы Чыңгызхан бул баргы уруусунан чыккан деп туруп, уруусу дагы бул баргы уруусунан деп туруп алардан бери бүт айтты. Биз менен менин илимий ачылышымы тарыхчылар неге таанып айтасыңар деп бизге келип ошондой бир катуу таарынычтарын да көп айтып келип атат. Анан Тибетке барып, өңү кыргызга окшош экен, кел сүрөткө түшө коелу, мен кыргызды таптым дегендер чыгып атат. Андан башка дагы божомол менен чыгып атат. Анан албетте бүгүнкү күндө жана ДНК боюнча изилдеген дагы жаңы багыт чыкпадыбы? Эми бул ДНКнын дагы келечеги кең. ДНК менен изилдегенде көп нерселер ошол кыргызга тиешелүү болуп аткандыгы ДНК боюнча. Буну мына Кубаныч Чороев деген биздин жана экономист дейнибиз. Ошо ДНК боюнча бир топ иштер жасап атат. Бул бүгүнкү күндө жалпы коомчулукка алынбаганы менен, балким бунун келечеги кыргыз тарыхы үчүн өтө керек. Бүгүнкү күндүн талаптар, бүгүнкү күндүн техникасы, инновациялык жолдор менен демек баягы биздин тарыхыбызды ата бабабызды деп коелу тактап атыптыр. Эми салыштырып алып көрсөк, мурдагы ошол эле эгемендүүлүктү алгандан беркини эсептейли, ага чейинкилерди эми айта албайбыз. Анткени мүмкүнчүлүк деле болгон эмес. Эгемендүүлүк алгандан баштап мынакей 2022-жылда жашап атабыз. Жана псевдо тарыхчылар деп коелу. Эми тырмакчанын ичинде ошол псевдо тарыхчылардын саны көбөйүп атабы, азайып атабы, аларды ээрчигендер көппү, азбы? Себеп дегенде буну сураганым, биз илимий багытка көбүрөөк кетип баратабызбы, же псевдолукка көбүрөөк кетип баратабызбы? Мисалы мурда билебиз, мисалы ошол эле 90-жылдары жаңы башталган бул нерсе. Азыр бир топ болуп калды. Бирок кийинки учурларда балким кайра баштап баратабызбы? Же болбосо дагы деле кайра ишенгенибиз көбүрөкпү? Мисалы
эл арасында алардын жолун жолдоп ишенип кеткендер көбүрөөк болуп атабы? Эми эл арасында ар кандай болот экен. Бардыгынын эле баягы тарыхый сабаттуулугу өтө жогору эмес. Эл канчалык баягы тереңдетилген, канчалык байыркы кылган, жанакындай бир жомок аралашкан тарыхты айта берсе, эл аларды эле ээрчип кете берет экен. Кээ бир учурларда профессионал архивдик документтер менен иштеген тарыхчыларга ишенбей, эл аларга да ишенип кетип атат. Демек, бул баягы элдин пикирин тескери жакка буруп атканда, алардын дагы бүгүнкү күндө барган сайын күчөп бара жатканында мойнубузга алышыбыз керек. Ошол эле учурда биз баягы буга чейин эле кыргыздын тарыхын изилдеп берген мына Бартолттун ишин андан ары ошол багытта бир жаңы багытта уланта тургандагы чоң иштерди биз да жасашыбыз керек. Соңку мезгилдерде ал эски Кытай тили боюнча, араб тили боюнча, Иран, фарс тилдери боюнча, эски монгол тилдери боюнча ошондой бир багытка фанат болуп билимге барам дегендер барган сайын азайып атат. Кээде таң каласың, 19-кылым, 20-кылымдагы тарыхты жазган мезгилде кээде архивде отурбай өздөрүнүн илимий диссертацияларын коргогон учурлар да болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз тарыхка өтө мындай бир олуттуу көңүл бурушубуз керек. Буну келечекте бир мамлекеттик бул чоң идеологияда, ошол чоң идеологияда биз албетте тарыхты дагы экинчи планга койбошубуз керек. Бүгүнкү күндө мамлекет, мисалы үчүн мына Кытай тарых изилдөө институтунун директору профессор Бу Сянчунду ар бир 3 айда Кытай Эл Республикасынын төрагасы чакырып, ал менен кадимгидей көп маалыматтарды алып, кеңешип тургандыгын мен Пекинге барганда өз оозуна уктум. Мына тарыхка алар өтө бир олуттуу маселе жасашат. Тарыхты бурмалагандарга Кытайда өтө катуу мамиле жасашат. Бизде мүмкүн ошол. Бизде эми мына азыркы демократиялык заманда, цензура жок заманда ал мүмкүн эмес. Азыр ким кааласа ошол тарыхын жазып, ким кааласа ошол эмгегин жазып, басмаларга барып, эркин чыгарып, ошол китеп менен жеңил желпи тарых китептери менен бизнес кылгандар да бар. Анан ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз тарыхый ой жүгүртүүбүздү, тарыхка болгон сыймыктануубузду күчөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн мындан 1862-жылы Радлов жазып атат. Кыргыздар менен тең бир мезгилде бир доордо жашаган элдердин арасынан жалгыз кыргыз деген аталыштагы эл бүгүн жашап атат деп. Ошол эле академик Бартолт жазып атат. Борбордук Азиядагы эң байыркы калк бул кыргыздар деп. Биз мурдакы мына 14-17 жылдары бир жакшы бир самалыкты баштаганбыз. Алтай цивилизациясы деген чоң симпозиумдарды, эл аралык форумдарды Бишкекте өткөрүп. Ошону өткөрүп, ошол мезгилде президент демилгечи болуп, анан ошону бүтүндөй дүйнөдөгү окумуштуулардын баарын чакырып келип, Алтай цивилизациясынын башатында кыргыздар турган деген идеяны кадимгидей окумуштуулардын көпчүлүгү колдоп чыгышкан. Алган эмес, буга башында Россиянын президенти Владимир Путин дагы мындай кабыл албай каршы болуп жүрүп, акырында өзүнүн интервьюсунда айтып атпайбы? Бизде Алтай цивилизациясы деген эң байыркы цивилизация бар. Анын башатында кыргыздар турат деп туруп өзүнүн интервьюсунда айтып атат. Демек биз ошондой бир багыттагы, бул өтө бир олуттуу тарых илиминдеги олуттуу багыт, ошондой багыттарды биз тереңирээк дагы улам-улам бир чети пропаганда кылып, экинчи чети мектептерде жана жадатма тарыхты, жогорку окуу жайларында эптеп гос экзамен үчүн эмес, адамды сыймыктандырган, тарыхка болгон ушундай бир кызыгууну ойготкон, ошондой бир сыймыктуу инсандар менен, окуялар менен, ошондой бир жакшынакай бир адамдар мындай бир шыгала турган тарыхты биз тереңирээк үйрөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн мына 840-жылы Кыргыз улуу дөөлөтү курулуп атат. Кыргыз улуу дөөлөтү курулган мезгилде 840-жылы бир мезгилде кыргыздар 200 миңге чейин аскер чыгара алышкан.
Ошол мезгилде Кытайдын императорлору кыргыздардан жардам сураган учурлар да болгон. Ошол мезгилде Кытайдын императорлору бул кыргыз деген улуу империяны курган эли ким бул? Кайдан ушундай империяны куруп атат? Анын сыры эмнеде жатат? Изилдегилечи деп туруп, бүтүндөй жанагы изилдөөчүлөрдүн кыргыздардын арасына жиберген. Ошолордун баардыгы келип туруп, кыргыздар эмне менен тамак ичкен, кантип тарбиялаган, кантип жоокердик өнөргө үйрөнгөн, чарбасы кандай, руханий байлыгы кандай, кыргыздык кыргыз кылган улуу сапат эмне менен дагы эмне шыкак берет. Ошонун баарын изилдетип туруп, анан кийин аны отургузуп алып туруп, ошону чогултуп туруп чоң бир тарых жазган. Ошол тарых бүгүнкү күндө биз Кытай кесиптештерибиз менен дагы ошол китепти артынан түшүп атабыз. Китеп акыркы жолу 12-13 жылдагы Кытай тарыхчылары ошол китептен олчойто жанакындай үзүндүлөрдү келтирип жазышканда, ошол китепте ушундай жазылган деп. Эгер ошол китеп табылып калса, анда дагы бир укмуштуудай болот. Ошондой эле мына бүгүнкү күндө биздин жана кытайлык кесиптештерибиз Пекиндеги Сунхао деген бир 34-35 жаштагы бир тарыхчыбыз Манас менен ооруп калды. Ушундай баягы жер суу аталыштары, окуялар ушундай сүрөттөлүп атканда бул жөн эле сүрөттөлбөсө керек. Жөн эле жомок эмес бул деген тарыхый окуя болушу мүмкүн. Буну архивтерден изилдесек болбойт. Ошол мезгилдеги тарыхый окуялар менен параллель мезгилдеги ушундай бир каармандарды салыштырып изилдебесек болбойт деп бүгүнкү күндө ал кадимкидей Манас менен ооруп, бүгүнкү күндө ошо Манастын тарыхый окуя экенин, тарыхый инсан экенин далилдегенге ушунчалык кызыгып калды. Эгер ишке ашпай турган болсо, Манастын прототипин деле тааныp калышыбыз. Эгерде чыныгы архивтерден ошондой маалыматтар, чыныгы архивдик документтер чыгып калса, анда бир мезгилде жанакы Троя шаары бул деген жомок, бул жөн эле изилдөө убара болбогулу деп жүргөндө белгилүү археолог Шилиман келип туруп, ошол Троянын кадимкидей өрттөнүп, жанакындай кыйраган шаар экенин аныктап чыкканда гана тиги Одиссея менен Илиадага ошолорго эл ишенип атпайбы? Тарыхый окуя болгон экен. Бул бекер жерден эмес экен деп. Демек ушул багытта биз жанакындай биз каражатты аябашыбыз керек. Эми азыр абал кандай болуп атат? Мисалы жанагы баягы кызыктырып сабак беришибиз керек деп атабыз. Ошол эле орто мектептерде, ошол эле университеттерде, анткени биз баягы тажатма, чындап эле. Китепте баракта окуйсуң, эптеп 4 датаны жаттап барып, бир жолу сөйлөп берип койсоң болду. Өтүп кеттиң, андан кийин кайра унутуп болсуң. Анан биз тарыхчы десек эле баягы сиз десеткенбиз. Кыргызстандын ким айтып берип атат? Кыязмулла Касымов. Анан кийин баягы илим жаатында азыр жаштар кандай болуп атат? Мисалы ошол эле устат шакирт. Сиз устат катары болсоңуз, шакирттериңиз кандай? Шакирттериңиз барбы? Негизи эле тарыхка кызыккан жаштар кандай болуп атат? Анткени азыр биз баарыбыз билебиз, базар экономикасы тарых бакпайт. Курсак тойгузбайт тарых. Ал мындай айрымдарга хобби. Ушул шартта кандай болуп атат? Методика, мисалы тарыхты үйрөтүү методикасы мектептерде, окуу жайларда жаш тарыхчылар аны даярдоо же кызыккандардын шартын түзүп берүү жок дегенде архивге киргенге акчасын төлөбөй эле койсун, болгону мисалы мен архивге киргизбейт. Мен архивге кириш үчүн демек бир документим болуш керек. Мен архивге мындай ишетиңа мүмкүнчүлүк алыш үчүн. Бул шартта кандай болуп атат? Эми тарыхка кызыккан жаштар чыгып атат. Эски Кытай тилин үйрөнөбүз деген фанаттар да чыгып атат. Баягы Кытайда барып окуп келген, азыркы Кытай тилин мыкты билгендер эски Кытай тилин үйрөнөбүз дегендер да чыгып атат. Анан бир тарыхты терең изилдесек, архивтерге биз дагы отурсак деген жаштар да бар. Мисалы үчүн мен мына Казакстандагы архивдик документтер, Казакстанда кандай архивдик документтер сакталарын, Өзбекстанда кандай архивдик документтер бар экендигин баардыгын эми алаканга салгандай билем да. Азыркы жанакы жаштарга айтып атам, эгерде илимий ишти илимдин артынан түшөбүз десеңер, мына жакшынакай бир архивдик документтер менен ушунчалык шыкакталып изилдене турган кызыктуу маалыматтар бар, документтер бар. Мына ошолордун баардыгын мен силерге мына даярдап берейин. Ошонун артынан силер түшкүлө да изилдегиле деп туруп, ошондой шакирттерди бүгүнкү күндө тартканга аракет кылып атабыз. Себеби азыр эми мына жанакы
кичинекей бир маяна менен эптеп бир аспирантурада окуган же болбосо үй бүлөсүн бага албаган биздин изилдөөчүлөр көп да. Ошолорго кичине жанакындай мамлекет тарабынан каражат бөлүнсө, кайсы жерге барып, кандай архивдик документтер менен отурушту биз баарын үйрөтөлү дагы, ошол тарыхты жаңыча изилдейли деп туруп, ошого көбүрөөк кызыктырып атабыз. Анан жанакы мен жана айтып кетпедимби, өткөндө биз тарых факультетине дагы бир жыйын болгондо ал жерде дагы маселени козгодум. Мурас фондусу анын дагы атайын бир конференциядагы кыргыз тарыхынын изилдөө методологиясы боюнча бир Арабаев университети менен чогуу бир конференцияны уюштурганда дагы айтканбыз. Биз бүгүнкү күндө кызыктуу, жандуу тарыхты мектеп окуучуларына, жогорку окуу жайларына окуталы. Ошонун жаңы методикасын таап, жаңы бир программаны түзөлү дагы, жанакындай бир тарыхтын башынан баштап хронология менен эле жанакындай бир жадатма сөздөр менен жазылган окуу китептердин негизинде окубай, жанакы батыштагыдай проблема кылып туруп, эң байыркы мезгилде кыргыз мамлекеттүүлүгү мына 3000 жылда эле Кытай хроникасында берилген мисалы үчүн. Же болбосо кийинки Сумясандын изилдөөлөрүндөгү кыргыз тарыхы кандай болгон, алар кандай эволюцияда өнүккөн, улуу кыргыз дөөлөтү кандай болгон, андан кийинки кыргыздар кандай болгон, ушулардын баардыгын жанакы жандуу кылып туруп, кызыктырып бир окуталы деп атабыз. Себеби биз жана кызыктырып окутпасак, мына өзүңөр деле жогорку окуу жайында окуганда тарыхты окудуңар, чынбы? Азыр ошол тарыхтан бир жандуу бир нерсени айтып беришиңер кыйын да, чынбы? Ошондой кылып туруп бүгүнкү күндө жеткирбесек, биз анда мекенчил, мамлекетчил, кыргыз деп ушундай бир жүрөгү күйгөн жаштарды тарбиялай албай калып атабыз. Мына Белек Солтоноев деле өз убагында жазып атпайбы? Осмоналы Сыдык деле жазып атат. Жаштарга тарых эмне керек дейт? Жаштардын жүрөгүн жалындатыш үчүн, өзүнүн кыргыз экендигин билдириш үчүн тарых керек дейт. Ошондой идея бүгүнкү күндө, ошондой идея менен жаштарыбызды тарбиялабасак, мекенчил, мамлекетчил кыла албайбыз. Ошон үчүн көп маселелер бар. Буну бир эле жалгыз биз тарыхчылар өзүбүз эле чече албайбыз. Буну жалпы мындай бир масштабтуу чече турган чоң маселе бар. Биз азыр ага жете албай атабыз. Эгерде бизде азыр жогоруда сиз айткандай жылына 10-15 миллион сомдон бөлүнө турган болсо, жогото берген, бирок азыр таап ала албай жаткан 800 жылыбызды кайтарат экенбиз да буюрса. Буюрса ошолордун баардыгын жакшынакай кылып туруп, Кытайдан табылган архивдик документтерди, Алматадан, Ташкенттен кандай материалдар бар, баардыгын отчет бере турганда мезгил келет. Эгер ошондой каражат бөлүнсө эле 3 жылдын ичинде жакшынакай кылып туруп эле столдун үстүнө коюп туруп, мына аткарылган иш деп туруп, жүзүбүз жарык элге отчет бере турган да учур келет. Мисалы үчүн мына биз Кытай тарыхчылары менен изилдешип отуруп, атайын бир жыйнак даярдадык кыска учурда. 2019 жылы бул жака жанакы чоң саммиттин жыйыны болгондо Кытай Эл Республикасынын КНРдин башчысы, төрагасы Си Цзиньпин келгенде, ошол мезгилде биздин президент Жээнбековго биз ошол даярдалган эски Кытай тилиндеги жыйнакты бердик, тапшырдык. Азыр мына интернет сайттардан карасаңар, ошол Си Цзиньпин ошол жерден ошол жыйнакты барактап аткан жери бар, жанында көргөзүп атат президент. Ошол мезгилде президент. Ошол жыйнак 3 жылдан бери каражат жоктугунан жаңы материалдар кирген жыйнак 3 жылдан бери каражат жок, которулуп кыргыз тилинде басылып элек. Мына эми башкасын айтпай эле коелу. Буюрса бунун баардыгы ишке ашып калат. Биз дагы кагаз менен документтештирилген тарых менен да сыймыктанып, азыр деле сыймыктанабыз. Мындан дагы жогорураак деңгээлде сыймыктанып, кол чапкан учурларыбыз болор. Рахмат сизге. Ушул Кыргызстан тарыхы изилдениши, азыркы абалы жана ошондой эле азыркы тапта талкуулардын бири болуп аткан жана каада салттар, жана өзгөрүп кеткен каада салттар, зарылчылык тууралуу маек куруп бергениңизге, келечекте дагы сизден ала турган сабактарыбыз буюрса көп, алда ишке ашат деп ойлойбуз. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктадык.
Ал эми бүгүн эч кандай жаап жашырбай, цензурасы жок сүйлөшкөн бул кыргыз тарыхы. Жана ошондой эле бүгүнкү күнү тарых катары же болбосо салт катары каралып жаткан айрым бир көрүнүштөрдү маек кылдык, сөз кылдык. Ал эми коногубуз тарыхчы Кыяз Молдокасымов болду.